Спорттук иш-чаралар боюнча жыл сайын салттуу иш-чаралар өтөт. Ош мамлекеттик университетинин спортчуларын колдоо максатында жаңы спорттук клубдун жобосу ишке кирди. Клуб окуу жайдагы бардык спорттук иш-чараларды эффективдүү башкаруу жана координациялоо боюнча иш алып барат. Бул тууралуу ректор Кудайберди Кожобеков 23 январда спортчулар менен жолугушууда айтты. Окуу жай башчысы аталган долбоор университеттеги спортчулардын өсүп өнүгүүсү үчүн маанилүү кадам болоорун белгиледи. 2024-жылда 14 марафондук жарыш боюнча Азия чемпионатында күмүш медаль тагынып атат. Ректор белгилегендей, Ошмуда учурда 5 профессионалдык спорт клубу иштейт. Алар өлкө боюнча өз алдынча чемпиондуктарга ээ болуп, университеттин атын республикага тааныткан. Ошмунун спортчулары өлкөдөгү эң мыкты команда катары белгиленишип, өз тармагында чоң жетишкендиктерге жетишкен. Ал эми университетте спорттун 16 түрү боюнча 22 секция уюштурулуп, студенттерге ар кандай спорттук активдүүлүккө катышуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Ректор спортчуларга көмөк гана эмес, аларды өнүктүрүүгө шарт түзүү университет башкы максаттарынын бири экенин кошумчалады. Спорттун бир нече түрү боюнча ошол профессионалдык клубтарды түзүп, келечекте ошол бир республикадагы эл аралык деңгээлдеги чоң спорттук ийгиликтерди жаратабыз деген амбициялуу пландарыбыз бар. Ошол пландарды ишке ашыруу үчүн ар бир окутуучу кандай иш-аракет жасап, кандай ийгиликтерге алып келиш керек, ушулар жөнүндө бир толук маалымат алышты. Жаңы жобо боюнча Ошмуда окуп жана иштеп жаткан спортчуларга ай сайын 6000 сом берилет. Бул жөлөк пул спортчулардын жашоо шартына жардам берип, аларды дагы да көп ийгиликтерге жетелейт деп күтүлүүдө. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Агайдын пландарында ошо базалар түзсө дагы биз толук кандуу ошо базаларга ээ болобуз.